Вакциналар бир нече муун мурун адамдарды өлтүргөн же майып кылган көптөгөн оорулардын санын азайтып, кээ бир учурларда жок кылган. Мисалы, чечек 1978 жок кылынган, жакында полиомиелит дагы жок болот. Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму вакциналар жыл сайын 2-3 миллион адамдын өмүрүн сактап калат деп эсептейт. У нас в Кыргызстане данное заболевание, заболевает ежегодно около 500 женщин. Бизде Кыргызстанда жылына 500-гө жакын аял бул оору менен ооруйт. Жылына 300 аял каза болот. Дүйнө жүзү боюнча аялдардын 12% катталган. Эгер иммунитети жакшы болсо, 1-2 жылда вирус жеңилет. Тагыраагы вирус организмден кетет. Жеңет десек болот. Бирок аялдардын 10-15%-нын организминде бул вирус калат. Көпкө чейин организмде калат. Аялдардын 10-15% бул вирусту алып жүрүүчүлөр болуп саналат. Андан сырткары эркектерде бар. Эркектер да алып жүрүүчүлөр болуп саналат. Носителями этого вируса. Ну, кроме них-то еще и мужчины. Мужчины также являются носителями. АПВ – адамдын папиллома вирусу. Бул ар кайсы органдардын терисин жана былжыр челин, мисалы жатын моюнчасы же анагениталды каймактарын жабыркатуучу вирус. Айрым учурларда инфекция папилломанын, башкача айтканда сөл сымал өсүндүнүн пайда болушуна алып келет. Азыр 12-чи химияны бүттүм, вот көчөгүн эле мен 12-чи химияны алып бүттүм. Мен 14 жыл бою кыргызча дарылайм деп, көпкө чейин 14 жылга созуп жүрүп, анан аягында 4 стадия болуп, метастазы көбөйүп кеткенде, баспай калганда, коляскага отуруп калгам даже. Ушундай ситуацияда болгом. Бирок мен аябай ыраазымын врачтарга. Ана онкология түшкөндө кызым 2-де болчу болгон. Ана кызым, мама, мен эшикке чыгып ойнойт элем. Мен садикке барат элем деп сүйлөйт. Кызым үчүн кой туруп жашашым керек деп. Кызым үчүн жашай баштадым. А вы наблюдаете, да, за пациенткой? Да. Пациентка. Иногда бывает, что очень плохо. А у них кнопка есть в руках? Да, есть вот переговорное устройство. Там Эгерде рактын алдындагы өзгөрүүлөр аныкталбаса жана дарыланбаса, анда алар рак оорусуна айланып кетиши мүмкүн. Адамда бул процесс 15-20 жылга созулат. АПВнын жогорку онкогендик тобокелдиктеги түрүнөн пайда болгон инфекциялардын көпчүлүгү организмден өз алдынча жок болуп кетет. Бирок кээ бирлери рактын алдындагы өзгөрүүлөргө өтүп кетет. Бул бир катар учурларда убакыттын өтүшү менен ракка айланып кетиши мүмкүн. Эми көбүнчө бизге азыр аял заты өтө өтүшкөн абалда келишет. Көпчүлүктөрүнө нурлап дарылоо жана химиялык дарылоо болот. То есть биздин баягы профилактика жагынан же баягы маалымат жетишпегендиктенби, көбүнчө айыл жергесиндегилер көп кайрылбагандыктан көбүнчө оорулар бизге 3-чү стадия менен, 4-чү стадия менен келишет. Вирус папиллома человека на сегодняшний день это... Адамдын папиллома вирусу бүгүнкү күндө вирустардын эң кеңири таралган субтиптеринин бири болуп саналат. 150-гө жакын тип белгилүү. Бирок күн сайын бул вирустардын саны көбөйүүдө. Адамдын папиллома вирустарынын бул 150-200 түрүнүн ичинен 30-у ур гениталдык зонанын өлүктөрү. Башкача айтканда, бул аялдардын репродуктивдүү системасынын органдарына жана эркектин репродуктивдүү системасына тиешелүү. Ал эми бул 30-дун айрымдары онкогендик түргө кирет. Башкача айтканда, жатын моюнчасынын рагына чалдыгуу коркунучун күчөтүшү мүмкүн. Жуктуруунун негизги жолу жыныстык жол. Ооба, вирус жыныстык жол менен жугат. Ал эми алып жүрүүчү болуп эркектер саналат.
Мен өзүмдүн практикалык ишмердүүлүгүмдө мындай жагдайга көп туш болом. Биз аялдарды текшере баштаганда анын анализдеринен адамдын папиллома вирусу аныкталат. Керек болгон учурларда дарылай баштайбыз. Дарылоо жыныстык өнөктөш менен гана чогуу болушу керек деп дайыма айтабыз жана дарылайбыз. Жубай же жалпы сексуалдык өнөктөш. Ал эми эркектер текшерүүгө барышат да менде вирус жок деп айтышат. Башкача айтканда аларда ВПЧ көрүнүшү жок. Мына ушундай анатомиялык жана физиологиялык өзгөчөлүктөр бар. Вирустук инфекцияны алып жүрүүчүлөр жалаң эркектер. Инфекция анатомиялык түрдө өтөт жана бул инфекция гүлдөп, өнүгүп аялдын денесинде жашайт. Ошондуктан дарылоо ар дайым эки тараптуу болушу керек. Поэтому лечение должно быть всегда на двоих. Медициналык мекемелерде бардык профилактикалык эмдөөлөр бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун лицензиялоо процессинен өтөт. Бул алардын коопсуздугуна жана натыйжалуулугуна кепилдик берет. Ал жөнүндө көп менин маалыматым жок экен. Вакцинация жөнүндө уккан жоксуз? Биринчи жолу Мен билбейм, ал вообще маалыматым жок болуп атат. Эмне жөнүндө экен, кандай экен, биз садикте бизге андай маалымат жок да, эмне жөнүндө экен, ал эмне вирус экен, кандай экен. Аны берем, бербейм деп азыр айта албайм табып. Мен эч кандай көз карашым жок, ал жөнүндө маалыматым жок. Мен уккам, бирок мындай жакшы түшүнүгүм жок. Вообще, ал кандай, мен өзүм түшүнгөн жокмун. Кандай болуп калат. Кадимгидей эле дем алып. Жүрөгүм жакшы. Мен ВПЧ уколун алдым. Мен биринчи өзүм корккон болчумун, андан кийин укол алгандан кийин коркунучтуу деле эмес экен. Ошо мен ооруларга алдына каршы алган болчумун. Жакшы экен. Рацион да жакшы экен. В целях реализации программы иммунопрофилактика на 2020-2024 годы, а также поручение правительства Кыргызской республики. Программаны ишке ашыруу үчүн 20-24 жылга профилактика иштери жүргүзүлөт. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 22 жылынын 14 ноябрдагы буйругуна ылайык Кыргызстанда 11-14 жаштагы кыздар арасында адам папилломасына каршы эмдөө жүргүзүлүүдө. Учурда 168 000 кыз эмдөөдөн өттү. Биздин максаттуу топ 240 000. ДСУнун эл аралык эксперттери келип баа берип жакшы баасын беришти. Бизде калктын 70% ашыгы камтылганын белгиледик. Бул жаатта биздин кызматкерлер, дарыгерлерибиз Казакстан, Беларусь Республикасы сыяктуу коңшу мамлекеттер менен тажрыйба алмашышат. Учурда саламаттыкты сактоо министрлиги калк арасында бир топ иштерди жүргүзүп жатат. Байланыш иштери да жүргүзүлүүдө. Ошондой эле медициналык кызматкерлерди окутуп жатабыз жана окутууну да улантабыз. Ошондой эле ата-энелерди баш тартпоого жана кыздарын өз убагында эмдөөгө чакырат элем. Родителей, чтобы они не отказывались и своевременно вакцинировали своих девочек. Мен айына 20 балдарга вакцина жасайм, ошол ВПЧ боюнча. Алардын ичинен 3-4 отказ беришет да, себеби алардын маалыматы болбой калышы мүмкүн, түшүнбөй калып отказ кылгандар болуп жатат. Бирок биз вакцина жасаганга чейин бүт иш-чараларды жүргүзүп түшүндүрөбүз, ата-энелерди бул жака чакырып, ар кандай маалыматтарды жеткизгенге аракет кылып жатабыз. Жана ошондой эле ушул акка чейин жасаган балдарында эмдөө жүргүзгөн учурда эч кандай реакция жүргөн жок, эч кандай терс таасирин көргөн жокмун, баары жакшы. Азыркы учурда көп ата-энелер бизге мындай суроону беришет да. Биринчи болгондуктан аябай коркушат. Биз отказ беребиз дейт, биз аларга түшүндүрүп беребиз. Көбүнчөлөрдүн суроосу менин кызым тукумсуз болуп калабы? Анын репродуктивдик системасына кандай таасирин берет? Бул биринчи жолу болду, изилденген жок да, биздин балдар подопытный болуп атабы деп сурашат да. Жок. Бул любой эле вакцина биринчи адамдарга сайылганын астында көп тастыктоолордон, изилдөөлөрдөн өтөт, андан кийин гана анан сайылат. Анан сайылгандан кийин дагы көп тастыктоолордон дагы деле өтө берет. Бул вирус папиллома человека, адам папиллома вирусуна каршы вакцина дагы көп изилдөөлөрдөн, көп тастыктоолордон өткөн, текшерилген.
ошо алгандан кийин кайра канча бир жылдан кийин дагы текшергенде ошол жатын моюнчасынын рагынан сактай тургандыгы, иммунитет, ошондуктан анын иштөө мөөнөтү дагы өтө көп жылдарга созулат. Эмнеге 11 жашта сайылат дегенде суроо болот. Ошо сайылган вакцина эң жогорку деңгээлде иммундук жоопту кайтарат экен. Адам папиллома вирусуна каршы эмдөө жүргүзгөндөн кийин биз кайра ата-энеси менен байланышабыз. Бала кандай өзүн сезип атат, местный реакциялар болушун түшүндүрөбүз. Температура көтөрүлүшү мүмкүн, дене табы көтөрүлүшү мүмкүн, өзүн ошо сайылган жери бир аз кызарышы мүмкүн. Эгер дагы кандайдыр бир жалоптор болсо, анда бизге кайрылгыла деп айтабыз. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2019-30 жылдардын алкагында бул Дени сак адам, Дени сак өлкө деген программанын негизинде биз өзүбүз буйрук чыгарып, атайын ушул окуучулар менен иш жүргүзүүлөр болот. Бизде ошол 11 жаштагы окуучулардын саны кыз балдардыкы өзү бир 55-57 окуучуну түссө, анын ичинен 10% каршы болгон ата-энелерибиз дагы чыкты. Аларга атайын ушул эмдөөлөр эмне үчүн керек деген мааниде пландын негизинде иш-чаралар жүргүзүлүп, класс жетекчилер ошонун алкагында иштерди алып барышты. Менин өзүмдүн көз карашым боюнча бул өтө жакшы нерсе, себеби баягы кыз балдарга ошол папиллома боюнча эмдөөгө бул эмдөөдү алып коюу кыздардын келечегине, булар кыздар негизи Абдылдаева Рыскүл Чыныбаевна тарабынан атайын ошо медиктер келип түшүндүрүү иштери да жүрдү. Анан эмдөөлөр дагы болду, ошо эмделди. 10%-тен тышкары көпчүлүк эле кыздарыбыз 11 жаштан баштап ошо эмдөөлөр жүргүзүлдү. Кыздарга 11 жашка толгондо алыш керек экен. Ар ким туулган күнү келгенде ушул эмдөөнү алышат. Ата-энелерге туура маалымат жеткизгенге аракет кылдым. Ата-энелер колдошуп, кыздарына уруксат берип, кыздар ВПЧга каршы эмдөөлөрүн алып жатышат. Эмдөө жүрүп атыптыр дегенден ошо келип маалымат алдым эле. Кызымдын келечеги үчүн мен макул болдум. Вакцина алды, жакшы. Кудай буйрса, келечегиге жакшы пайдасы бар экен. Ошон үчүн макул болдук. Буга чейин АПВ вакцинасын киргизген көптөгөн өлкөлөрдө, мисалы Австралия, Бельгия, Улуу Британия, Германия, Дания, Жаңы Зеландия, Норвегия, Америка Кошмо Штаттары, Швеция жана Швейцарияда жаш аялдарда АПВ инфекциясы жана анын кесепетинен келип чыккан оорулардын саны тез жана 90%-га чейин азайган. Англияда жатын моюнчасынын рагынын инвазиялык түрлөрү, ошондой эле 3-чү даражадагы рак алдындагы оорулар 12 жаштан 18 жашка чейин АПВга каршы эмдөөдөн өткөн аялдар арасында дээрлик жоголгон. Эксперттер вакцина бир нече ондогон жылдар бою натыйжалуу болуп, өмүр бою коргоону камсыз кылат деп эсептешет. Кыргызстанда колдонулган вакциналар коопсуз, эффективдүү жана эл аралык стандарттарга жооп берет. Алардын сапаты Европада колдонулган вакциналар менен бирдей. Вакцинанын компоненттери эч кандай уулуу же тыюу салынган заттарды камтыбайт жана бүткүл дүйнөдө, анын ичинде ислам шарият өлкөлөрүндө, мисалы Сауд Арабиясы, Түркия жана башкаларда кеңири колдонулат. 2023 жылдын 26 апрелинде Бишкек шаарда тегерек стол өттү. Жыйынга Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын дин башкармалыгынын өкүлдөрү жана саламаттыкты сактоо министрлигинин кызматкерлери катышты. Республикалык иммунопрофилактика борборунун адистери тарабынан ар кандай вирустарга каршы эмдөөлөр жана адамдын папиллома вирусу тууралуу маалымат берилип, суроо жооп менен коштолду. Мындан сырткары муфтияттын кызматкерлеринен элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө жардам берүүсүн суранды. Бул талаш маселе эмес бүгүнкү күндө. Дүйнө жүзүндөгү аалымдар бул нерсеге бир добуштан макулдугун беришкен. Оорунун алдын алууда, эмдөө маселесинде. Ошондой эле Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын аалымдар кеңешинин дагы 2019 жылы номер 8 фатвасы чыккан. Ошо ооруп калгандан алдын ошол эмдөө алуу маселесинде
Ошондуктан бул нерсеге ошол фатва өзүнүн күчүндө десем жаңылышпаймын. Бүгүнкү күндө да ошо эмдөөгө эч кандай каршылык жок. Исламда болот турган нерсе деп фатва чыккан. Ошол фатва өзүнүн күчүндө. Бул нерсеге мындай диний көз караш менен чектеген бүгүнкү күндө туура эмес. Бирок ошол эле учурда биз Кыргызстан мусулмандары Россиянын составы аябай кызыктырат жарандарды. Ошол составында, анын курамында кандай химиялык же болбосо дагы башка заттар бар. Ошол заттар исламдын көз карашында адалбы же арамбы деген маселе элди мындай түйшүккө салат. Ошондуктан жогоруда биз хадисте көрсөткөндөй, ошол вакцинациянын эмдөөгө иштетилип аткан заттын составында исламда көрсөтүлгөн арам деп айтылган нерселер болбосо, бул нерсени коркпой эле ушул эмдөөдөн өткөн туура болуп эсептелет. Жыл сайын Европалык эмдөө жумалыгынын алкагында биз эмдөө боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Мындай иш-чаралар бир гана жума болбостон, ар дайым эмдөө боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бир жыл ичинде көптөгөн чогулуштар жана жыйындар болуп турат. Жатын боюнча сынын рагы бул өтө коркунучтуу оору. Статистика менен ала турган болсок, Кыргызстанда жылда 600гө жакын аялдар ушул ооруга чалдыгат, ал эми 300гө жакын аял ушул оорудан көз жумат. Эми көрсөткүчтөр менен айта турган болсок, Кыргызстан ушул ооруга чалдыгуу көрсөткүчү менен дүйнө жүзүндө ушу Европалык региондо 9-ордунда турат. Ал эми болсо өлүмдүн көрсөткүчү боюнча ушул жатындын моюнча рагынан боюнча 3-ордунда турат. Бул эми өтө жогорку көрсөткүч деп эсептейбиз. Бул абдан чоң проблема Кыргызстан үчүн. Жалпы дүйнө жүзүндө бул чоң проблема түзгөн үчүн бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ошол глобалдык ушундай түрдөгү стратегия даярдап чыккан. Бул улуттук стратегия 3 багытты көздөйт. Биринчи багыт бул профилактика, эң биринчи алгачкы профилактика, алдын алуу эмдөө. Экинчи иретте бул скрининг, үчүнчү иретте бул паллиативдик жардам. Бул биринчи багыт боюнча республикалык эмдөө борбору иш-чараларын алып барат. Максаттуу топ бул негизги кыздар. Кыздарды эмдөө менен бул келечектеги ошо болочок энелерди ден соолугун сактоо. Экинчи иретте бул келечектеги өнөктөштөрүн коргоо. Үчүнчү иретте бул популяционный иммунитет деп коебуз, жамааттык иммунитетти түзүү. Себеби вирусту жайылышын токтотот. Дүйнө жүзүндө бул вакциналарды 112 өлкөлөрдөн көп өлкөлөр колдонот өзүнүн улуттук календарында. 250 миллиондон ашык доз вакцина уже колдонуп болду. Дагы эле колдонуп келатышат. Бул вакцина натыйжалуу жана коопсуз. Республикалык эмдөө борбору тарабынан адамдын папиллома вирусуна каршы вакцина киргизгенден мурун абдан көп иш-чаралар жүргүзүлгөн болчу. Илимий конференция болгон болчу. Ал конференцияда бардык саламаттык сактоо уюмдары, онкогинекологдор, гинекологдор жана врачтар, иммунологдор, эпидемиологдор катышкан болчу. Илимий конференция бүткөндөн кийин биз ошо тренинг өткөрдүк. Ар бир областтын районунда республикалык жана областтык деңгээлден специалисттер барып, врачтарды жана эмдөө медайымдарын окутуп келишкен. Андан кийин школдун мектептин директорлору менен, класс жетекчилери менен дагы жолугушуулар болуп, аларга ушундай жаңы вакцина киргизилген жатат. Бул жаш өспүрүм кыздарга жасалат деп аларга дагы өзүнчө түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Андан кийин мектептерге мугалимдер, ата-энелерин чакырып айтып беришкен. Бул вакцина кандай пайдасы бар, кимдерге жасалат, ошол боюнча иштер жүргүзүлгөн болчу. Бул иштер азыркы учурга чейин жүргүзүлүп келип жатат.
мындай көрүнүштөр коңшу өлкөлөр вакцина киргизгенде байкалган. Ошондуктан ушундай иш-чаралардын өткөргөндүгүнүн негизинде азыркы күнгө кыйыр көрүнүштөр республикада катталган жок. Адамдын папиллома вирусуна каршы вакцина 358.600 доза биздин улуттук складка келип түшкөн болчу. Стандартка жооп береби GMP сертификат деген бар. Андан башка качествосы боюнча ошолорду карап, андан кийин гана биздин складка келип түшөт. Улуттук складка келип түшкөндөн кийин ар бир областка атайын машина бар, авторефрижератор деп айтылат. Ал жерде холодильник бар. Ошону менен областтарга жеткирилет. Вакцина негизинен өзү плюстук температурада сакталат. 2-8 градуста вакцинанын аты Gardasil 4 валенттүү. Областтарга таратылгандан кийин областтар өзүлөрүнүн райондоруна таратышат. Райондор анан ФАПтарга, поликлиникаларга, ГСВ ошолорго таратышат. Алардын да өзүлөрүнүн планында канча өспүрүм кыз болсо ошого жараша вакцинаны алышат. Эч кимге аз же көп берилбейт. Жайкы каникул убагына болуп калгандыгына байланыштуу бизде ошо вакцина киргизгенден мурун эле колл-центр иштей баштаган. Бул ар бир ата-эне же болбосо кимге кандай суроолор кызыктыра турган болсо, именно адамдын папиллома вирусуна каршы вакцина боюнча чалып, ошо кененирээк маалымат специалисттерден ала алса болот. Ошол жерлерге дагы ата-энелер көп суроолор менен кайрылышат. Балдарга жасатсак болобу, мен өзүм алсам болобу? Иммунизация боюнча эксперттик комиссия бар. Алар 11 жаштан сырткары 12, 13, 14 жашка дагы эмдөө жүргүзгөнгө уруксат беришкен. Та вакцина, которая применяется у нас и которая существует в принципе 9-валентная, 4-валентная. Биздин өлкөдө колдонулган негизинен бар болгон вакцина 9 валенттүү жана 4 валенттүү. Ал жасалма жол менен түзүлгөн. Анын курамында эч кандай тирүү организм жок. Бөлүкчөлөр айталы жаныбарлардан алынган тирүү вирус же башка жаныбарлардын кандайдыр бир кошулмалары жок. Бул протеинди камтыган таза химиялык жактан өзгөртүлгөн зат. Бул вируска кабылганда реакция кылып, антителолорду чыгара турчу вакцина. Могу сказать, что к 2022 году 2022 жылы дүйнөнүн 120 өлкөсүндө адам папиллома вирусуна каршы эмдөө боюнча улуттук эмдөө графиги кабыл алынган деп айта албайм. Менин оюмча бул вакцина жөнүндө көптөгөн уламыштар бар деп ойлобойм. Бул тукумсуздукка же башка нерсеге алып келет деген сыяктуу уламыштар. Бирок илимий жактан негизделген бир дагы макала жок. Мен мындай макаланы көргөн эмесмин. Бул тукумсуздукка жана кандайдыр бир кыйыр таасирин тийгизбейт деп ойлойм. Бул абдан жакшы вакцина деп айта алам. Ал иммуногендүү, жакшы кабыл алынат. Иш жүзүндө эч кандай терс таасирлери жок. Мен элдерге баш тартпоону сунуштайт элем. Кызыма былтыр вакцина жасаткам, ал 12 жашта болчу. Эмдөөнү мектепте жасашты. Бизде албетте жакшы натыйжалар бар. Чынында эле парадоксалдуу түрдө эмнегедир Бишкекте 42%га жакыны эмдөөдөн өткөн. 12 лет было, и в школе это привили. И очень, неплохие у нас, конечно, результаты, но действительно, почему-то парадоксально, у нас в Бишкеке почему-то около 42, что ли, процентов всего лишь было вакцинировано. Значит, в 2006 году немецкому профессору 2006 жылы немис профессору Гарольд Цурхаузен 2 америкалык окумушту менен бирге жатын моюнчасынын рагынын өнүгүүсүндө адамдын папиллома вирусунун ролун ачкандыгы үчүн Нобель сыйлыгына татыктуу болгон. Рака шейки матки. Бирок Цурхаузен бул ачылыш менен токтоп калган жок. Вирустун 2 түрү табылгандан кийин дароо фармацевтикалык компанияларга кайрылып, оорунун өнүгүшүн алдын ала турган вакцинаны жасаган. Азыркы учурда вакцина АПВнын онкогендик түрлөрүнөн гана эмес, ошондой эле сөөлдөрдү пайда кылган вирустан коргойт. Бул вакцина ар кайсы өлкөлөрдө эмдөө календарына киргизилген. А дегенде ар кайсы өлкөлөр бул эмдөө жатын моюнчасынын рагына каршы экенин баса белгилеп, кыздарды гана эмдөөнү сунушташкан.
Вы слышали когда-нибудь про вирус папилломы человека? Силер адамдын вирус папилломасы жана ага каршы эмдөө жөнүндө уктуңар беле? Слышали, конечно. Албетте укканбыз. Жакшы көз караштамын. Сөзсүз керек. Бул көбүнчө кыздар үчүн жасалат. Жаш окуучу кыздар. Биз колдойбуз. Молодым, молоденьким школьницам мы за. Старше 12 лет девушка. Вы за? Мы за. Я считаю, что это совершенно правильно, хорошая акция. Бул абдан жакшы акция деп ойлойм. Көп адамдар кыйналып жатышат. Бул папилломалардын себеби дайыма эле өз убагында билине бербейт. Папиллом. Положительно, наверное. Позитивдүү эле го. Ооба, балким эмдөө керек. Ну, видимо, надо, раз надо. Надо, вы говорите? Жасатыш керек окшойт. Биз буга чейин бул суроо тууралуу такыр ойлонбоптурбуз. Я тоже не задавался. У меня одно мнение. Менин бир пикирим бар. Сергек жашоо образы узак өмүр жана бакубат жашоонун негизи. Биз дал ушул нерсе менен алектенип жатабыз. Вот мы этим и занимаемся. У нас жесткий календарь. Сөзсүз, бул нерсени сөзсүз кылыш керек. Я за. Эми бардык нерсе адистердин айтканын угушубуз керек бизчи. Эгерде адистер ушул нерсени кылыш керек, эмдеш керек десе, аны эмдеш керек да. Адистер жөндөн жөн коңгуроо какпайт болуш керек деп ойлоп атам да. Бул нерсеге түз эле көз караштан алыш керек го деп ойлойм. Ооба, эмдөө сөзсүз жүрүшү керек. Анткени деген азыр көптөгөн аялдар жана ошол эле учурда эркектер дагы ошол оору менен мүчөсүнө ар кандай нерселер чыгып, аны мүчөсү чыкканы да бар, чыкпаганы да бар. Ошол нерсе менен алышып жүрүшөт. Көбүндө ошол проблема болсо керек. Ошол ар бир адам ошол нерсени ден соолугуна кам көрүп, алдын алып, өзүн карап, аманат кылып жүрүш керек. Мен колдойм. Колдойм, жана колдойм. Относительно профилактики существует, значит... Профилактикага келсек, биринчи, экинчи жана үчүнчү профилактика бар. Ал эми бул оору башкарууга мүмкүн болгон оорулардын бири. Башкача айтканда, алгачкы профилактика былтыртан бери башталган. Биринчи кезекте албетте эмдөө. Кошумчалай кетсек, мектептерде жыныстык тарбия берүү, презервативтерди колдонууну жайылтуу, сүнөткө отургузуу да биринчи кезектеги алдын алуу чараларынын бири болуп саналат. Использование тех же презервативов, тоже обрезание, тоже является одной из мер первичной профилактики. Менин кайрылган себебим аялдар эч качан кыргызчага барбагыла, потому что мен көрдүм. Көп аялдар кыргызчага барган аялдар баары эле болбой калат экен, аягында уже кыргызчага жүрүп аканит ичишип, уйгур кошун ичишип, бака, тодикам, бүт ачкачылык. Мен ошонун баарынан өткөм, анан башка аялдар деле өтөт экен ошонун баарынан. Анын баарын жасабагыла, лучше больницага келип, убагында дарыланып алгыла деп суранат элем ар бир аялга. Анткени ар бир аял силер үй бүлөңөргө керексиңер, балдарыңарга керексиңер, ата энеңерге керексиңер. Биз жоопкерчилик алышыбыз керек экен, ар бирөөбүз өзүбүздүн ден соолугубуз жөнүндө. Ошону кичинекей кезден эле баштаганыбыз жакшы экен. Кыз балага, особенно кыз бала 11-12 чыкканда, балакатка жеткенде, кыз баланы ойлоп ушул оорубасын кызым, туура тамактандырып, туура вакцинацияларын убагында жасаган туура болот экен. Анткени 18-17 жаштагы кыздарды деле көрүп атам. Онкология, женский жактан ооруп аткандардын өз көзүм менен көрүп, боорум ооруйт, аларгачы кичинекей кыздар улууп ыйлап атса, же болбосо 20 жаштагы кыз, же 22 жаштагы кыз 3 баласы бар уже. 3-4 баласы бар, женский жактарынан оорушат. Bundan 13 жыл мурда баягы кровотечение болгондо матканы алдырганмын да. Анан ошол бойдон эми оорубайт экенмин деп жүрө бергем да, эчтекени сезбей жүрө бергем. Анан былтыр ошо күзгө маал бөйрөгүм ооруганда, бөйрөгүмдө лечение алайын деп барып доктурга көрүнгөн мезгилимде эле анан анализдерим туура эмес чыгып калды. Ошко жөнөтүштү. Оштон бир курс лечение алдым, химиотерапия алдым. Анан кайра кызым Бишкекке алып келип көрсөтөм деп Бишкекке келип бул жерден көрсөткөндө бардыгы жакшы чыккан. Анан оказывается ошо жакшы чыкканы менен бирок ошол эмени, диетаны, баягы эмени бүтүн сакташ керек экен да. А мен аны сактаган жокмун, ооржуп көтөргөнгө болбойт экен, күнгө чыкканга болбойт экен, ооржумуш кылганга, ысыкка жүргөнгө болбойт экен. Анан мен ошол иштерди аткарып жүргөм, эми баягы жакшы болуп калдым, болду деген ой келген да. Онкология бат эле кишини бат эле жалдыратып коет.
көп болсо 1 күн 2 күнүн ичинде эле ал кишини жыгып коет. Мен өзүмө химия терапияга кечигип калып 3 күн. Мен бир бөйрөгүм иштебей калган. Бир бөйрөк менен жашайм. Бат эле онкология, бат эле жеп алат экен. Эчтекени карабайт экен ал. А мен кызымдын онкологиялык оорусун каалабайм, например. Силер ким, например, комментарийде жазып атышсачы, мен ошону түшүнбөгөн кишилер деп ойлойм да. Онкологиялык ооруган это адамдын клеткалары чирий баштайт деген сөз да. Анан ошол силер өзүңөр ойлойсуңар, кичинекей бала, жаш кыз бир көп болсо 30га чыгат, же 25ге чыгат, же 18ге чыккан кызды көргөндө бир жери чирий баштаса, кандай ичиң ачышат. А бизди Кудай таалам жамыраткан, биздин денебизди аманат кылып ошол тирүү жүргүлө, менин атымды чыгаргыла деп Аллахым ошентип жараткан бизди. Мен ушундай түшүнөм. Силер өлбөгүлө, наоборот, менин атымды чыгарып, 5 маал намаз окуп, менин атымды чыгарып тургула деп айтат. Эч кимди өлүшүн каалабайт Кудай таалам. Эч кимге жамандык каалабайт. Анан кээ бир кишилер түшүнбөй эле ушуну айта беришет. Өзүм февралдын 13-ünde келип жатканмын. Мына бүгүн чыгып кетип атам. 1-курс химия терапия болду. Анан лучевая терапия болду. 3-чүсү укладка болду. Мына бүгүн алып бүтүп, бүгүн чыгып аткан кербезим. Анан ушул врачтардын да жакшы сөздөрү жакшы экен да. Баягы мынтип коркуп келесиң, онкология дегенде коркуп келесиң да. Коркуп келсең алар жакшы сүйлөшөт, кайра мындай жашоого умтултушат да адамдычы. Анан өзү биз онкология дегенде эле өзүбүз коркот экенбиз да, жаман оору деп. Бирок муну лечение кылса боло турган оору экен. Көбөйүп кете электе алдын алган жакшы болот экен. Алдын алса жакшы. Бүгүн мага Динара Кубатбековна келгендеге караганда 100% жакшы болдуңуз деди эле. Сүйүнгөнүмө ыйлап чыгып кетти там ушу балдарым пешенесине. Ошо рахмат. Рахмат. Эми мындан кийин дагы ушу врачтардын айтканын көзөмөлүндө болом. Кайсы маалда көрүн десе көрүнүп, кандай билерде ошолорду аткарып турам. Чыгып кетебиз, Кудай кааласа, буюрса балдарыбыздын пешенесине. Рахмат.